Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин парламент программасы. Бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев Чүй облусунда жумушчу сапары менен болду. Эң башкысы мугалимдердин макамын жогорулатайын деп атабыз. Кесиптик бирликтердин карамагындагы 20 лагердин көпчүлүгү жеке жактарга өтүп кеткен. Мыйзамда менчиктештирүүгө тыюу салынганына карабай, кандайдыр жолдорун таап, четинен кертип, сатып зыянга учураткан фактылар ачыкталууда. Ошонун башында отурган мафиянын кылып аткан кылыктарын көрсө, алар өздөрү келип кууп чыгышы мүмкүн. Боз бөлтөк тоосунун айланасындагы жашаган тургундардын ден соолугуна зыяны тийип, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жок болушуна, байтик, таш дөбө, орок айылдарына тийиштүү жайыттардын кыскарышына эмне себеп болууда? Сат кагаздарын бергендердин бардыгын жопута чыгарат. Кыргызстанда жалпы 50 жогорку окуу жайы бар. Алардын ичинен 5-өөнө өзгөчө макам берүү каралууда. Өзгөчөлүктөрү жана келечекте бере турган натыйжасы кандай? Биздин күч органдары тарабынан ар кандай тоскоолдуктар бар да. Жогорку Кеңеште жашыруун кумар оюндарын уюштурууга бөгөт коюуга багытталган мыйзам долбоору кызуу талкуу жаратты. Мыйзам долбоорунун концепциясы парламенттин кароосуна коюлуп жактырылды. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы. Мыйзам долбоорунун милдети жашыруун мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруу жана өзгөртүүгө, анын ичинде оюн автоматтарын пайдалануу менен жасалган мыйзамсыз иштерге тыюу салуу. Азыр мына мыйзамды кабыл алсак, бизде сизге айтып кетейин, бизде шаар боюнча официально иштеп аткан 44 букмекерский контора, бинардын аукциондору 44 бар. Эгерде бул мыйзамды кабыл алсак, ошо бинардын аукциондорду 44-үнө жапканга бизге мүмкүнчүлүк болот да. Жашы жетелектерди тартууга чектөө, оюндарды уюштуруучулардын жана катышуучулардын жоопкерчилигин күчөтүү максатталууда. Депутат Эльвира Сурабалдиева вебкам студияларынын жайылып кетишине тынчсыздануусун билдирип, бул виртуалдык аянтчалар сойкулуктун мыйзамсыз жана моралдык жактан туура эмес иш-аракеттердин бир түрү экенин ырастап, активдүү күрөшүүгө чакырды. Вебкамингке кандай карайсыздар? Бул проституциянын бир түрү. Мыйзамдуу деп эсептейсизби ошол? Жок, бул мыйзамдуу эмес. А эмнеге күрөшпөйсүздөр? Биз күрөшүп жатабыз Эльвира Жалалбек. Кантип күрөшүп жатасыз? Расмий түрдө ошол бизнестин аркасы менен миллиондоп тапкан биздин жарандарыбыз соц тармактарда ачык эле мактанып жүрүшөт. Анын баардыгы атын мен аны реклама кылбайлы, баардык эле укук коргоо органдары баары билишет. Жашыруун ойнотулган кумар оюндары олуттуу коомдук көйгөй, энелердин көз жашы, үй бүлөлөрдүн эки ажырым жолго түшүшүнө дагы себеп болууда. Андыктан эл өкүлү натыйжалуу күрөшүү үчүн жөн гана административдик эмес, кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү туура деп эсептейт. Подпольных у нас очень много, правильно? Но почему только административное, то есть согласно кодекса о правонарушениях, почему не уголовное? Если мы докажем, что он хозяин помещения в сговоре, он участвовал в этой деятельности, тогда мы его привлечем к уголовной ответственности. Это в ходе расследования выяснится. Если бы он просто отдал в аренду, потом узнал, что это там проводит казино, и он оттуда доход не имеет, тогда уже административная будет ответственность. Да? Нет, но он же знает о том, что, как говорится, для чего он отдает помещение. Он знает, что будет для игорной деятельности. Он должен тоже нести ответственность. Эл өкүлү мындай жашыруун кумар оюндарын жүргүзүүнү аттуу баштуу мамлекеттик кызматты аркалаган чиновниктер калкалап жатканын айтты. Подпольный казинолорду бүгүнкү күндө сиз кармай албайбыз деп атасыз. Лицензиясы жок болсо. Маалыматтар мына ошонун үстүнөн укук коргоо органдары крышевать этет дейт. Кандай карайсыз буга? Мен буга терс карайм, крышевать. Эгерде мынау ушундай фактылар чыга турган болсо, мына Кудай бир мына Крышевать эткендерди далилдеп берсе, молодежьдор келип кат менен отставкага кеткенге даярсызбы? Кимдер далилдеп берсе дейсиз? Ошол крышевать этип аткандарды далилдеп берсе. Кармабастан. Мен аны крышевать эткендер жок деп айткан жокмун сизге. Болушу мүмкүн да, маалымат болгондон кийин. Биз эгерде мына эмне кошула албайм оюңузга деп атпайсызбы? Болушу мүмкүн болсо анда силер карашыңар керек да. Жалпысынан кумар оюндарын уюштурууга 5 лицензия берилген. Алардын ичинен бирөө казиного, 4-ө букмекердик иштерди жүргүзүүгө мерчемделген. Казино жөнүндө мыйзамды кабыл алып бергиле, тез арада 2 миллиард сом бюджетке түшөт деген сөз ушул жерде айтылган да. Канча акча түштү бюджетке бүгүнкү күнгө чейин? Канча? 126 миллион сом болду. 326 миллион? 126, 100. Канча казинодон? Bir казинодон 84 миллион сом түштү,
4 букмекерлик конторадан болсо 42 миллион сом түштү. Жыйынтыгында мыйзам долбооруна добуш берилип, биринчи окууда кабыл алынды. Жогорку кеңештин жыйынында бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр көтөрүлдү. 2 жылдан бери ишкерлерге деп бөлүнгөн жеңилдетилген насыят даректүү жетпей келүүдө. Айыл чарба техникаларынын кымбаттыгынан улам дыйкан фермерлер кыйынчылыктарга кабылууда. Баткен окуясынын статусун аныктоо жана ага катышкан жоокерлерге колдоо көрсөтүү маселеси дагы козголду. Чакан жана орто бизнести ыкчам колдоого деп бөлүнгөн 150 миллион долларды даректүү пайдаланбай чалма кейин чалып башташыптыр. Мына бүт банктар ишкерлерге ар кандай шылтоолорду айтып, бүт жанагы насыя берүү ыкмасын татаалдаштырып алган. Көп банктарды мен өзүм дагы мына жардамчыларым менен кошо текшерип көрдүк. Биз сага пайызсыз кредит беребиз, бирок сен бизден пайызы менен 18-20%дан кредит аласың деп көп банктар өзүнүн кредитин кошо берип атат. Балыкчыдагы көп кабаттуу үйлөрдүн чатырын ким оңдойт? Ушул жерден дагы кайрымдуу инсандарга кайрылат элем, мында бизнесмендерге чоң-чоң 300, 400, 500, 600 үй салып аткан бизнесмендер бар кайрымдуулук кылып. Ушу Балыкчы шаарындагы жанакы этаж үйлөрдүн чатырчасын оңдоп берсеңер өтө чоң кайрымдуулук кылат элеңер. Акыркы күндөрдөгү жааган кардан тоол аймактагы малчылар кыйынчылыкка учурап жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кол жайып туруп берген фактыларда кездешүүдө. Тоң районунун Темирканат айылынын тооду мал бакчы жайытка кар калын жаап, малчылар кыйналып жатышат. Жай башталып калды, бирок курулуш жумуштары эмдигиче башталбай турат. Geçen ошол министр финансы келип бир өзүнүн маалыматын берсин, кимде күнөө болуп атат, акча бөлүнбөй атат деп атышат. Эмне себептен бөлүнбөй атканын, чындап эле акча барбы, жокпу, ошону тыгарак маалымат берсе деп мен сунуш бердим эле. Айыл чарба техникаларынын тартыштыгынан алардын кызматы жылдан жылга кымбаттап, дыйканчылык кылуу улам барган сайын кыйын болуп баратат. Мен сунуш берем, Кыргызстандын ар бир районунда бирден МТС ачсак. Баткен окуясынын кесепеттерин жоюу боюнча жумуштарды аткарууда бири экинчисин сызга отургусуп кеткен фактылар бар экен. 30дан ашык ишкерлер кайрылып жатышат да, 20 миллионго жакын акчабызды бербей жатышат дейт. Айлык маянабыз дейт. Биз дейт ал үйлөрдү курганга строй материал алганбыз, алар төлөп берген жокпуз деп, мына бизге азыр бүгүнкү күндө кат келип түштү. Баткен Лейлекте жер жемиштер бышты, бирок аларды сатып өткөрүүгө ичара коюлган посттор тоскоол болууда. Өздөрүнүн багында өскөн ошол 10-15 килограммдык ошол жер жемиштерин алып өтүүдө дагы сөзсүз ошол жергиликтүү бийликтен атайын справка аныктамаларды сурап, айыл башчылардан ошол тастыктама сурап, ушундай убакытты алган учурлар көп болуп атат да. Ошто айрым ишкерлер иштерин жаап чет өлкөлөргө чыгып кете баштаган. Текшерүүчү органдар, айрыкча прокуратура, ошондой эле уруксат берүүчү органдар, мамлекеттик текшерүүчү органдар, бюрократиялык жанагы аракеттердин натыйжасында өтө ишкерлерди кыйнап бериптир да. Кылмыш жаза, укук бузуулар жөнүндөгү кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Мыйзам долбоору жер мыйзамдарын бузгандар үчүн жоопкерчиликти күчөтүү максатында иштелип чыккан. 3-чү окууда каралып, кабыл алынды. Мыйзам долбоору жерди мыйзамсыз басып алуу фактыларын алдын алуу, бөгөт коюу, жерди кеңейтүү, ошондой эле жерди өз багыты боюнча пайдаланууну көзөмөлдөө. Айыл чарба жерлерин жакшыртуу жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча комплекстүү иш-чараларды иштеп чыгуу боюнча аракеттерди көрүүгө багытталууда. Талкууда депутат Кундузбек Сулайманов жерди пайдалануу үчүн документтерди мыйзамсыз берген кызмат адамдарынын жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгына токтолду. Ал мисал катары Батуми кафесин келтирди. Ал жактан да уруксат кагаздары берилген. Атка минерлерди жоопкерчиликке тартуу керек. Материалдык зыяндын ордун толтурсун, деди ал. Мен колдойм. Сиз туура эмес куруп алган болсо, өз эркинче барып эле салып алган болсо, мен колдойм аны. Бирок ошол шаардын почти ортосунда жерде ага 1,5 уруксат бергендер бар да, туура? Аны сиз тактап чыгышыңар керек да. Шаардык прокуратурабы, же райондук прокуратурабы, аны тактап чыгышыңар керек. Мына мыйзамга ушуну кошуп киргизип коюш керек болчу. Жер тилкесин өз алдынча басып алгандарга дагы курч чараларды көрүү керек. Жергиликтүү бийликтеги кызматкерлер эч качан жоопкерчиликти алып трансформация маселесин чечпей жатат. Чечкенден коркуп атат.
Айыл чарба багытындагы жерлерге өз алдынча курулуштар үчүн айыл өкмөт башчыларын жоопкерчиликке тартууну сунуштаган норманы кайра карап чыгуу зарылдыгы бар. Айылдарда кээ бирлердин жерлери, үлүш жерлери bir 15-20 километр алыста турат, айла жок, жайында ошол жерге bir временный здание, сооружение курушуп, ошол жерден жан сакташат, жерин карап барып келбей. Азыр барат да уже баштайт эртең мына мыйзам чыккандан кийин. Ошолордун баарын талкалап, анан айыл өкмөттөрдү күнөөлүү анан ким иштейт? Талкуунун жыйынтыгында мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды. 5 жогорку окуу жайына өзгөчө макам берүү сунушталууда. Университеттер билим берүү жаатында гана ишмердигин алдыга жылдырбастан экономикалык жана өндүрүштүк эркиндик, абитуриенттерди кабыл алуу эрежелерин бекитүү, өз филиалдарын ачуу, студенттердин окуу акысын өз алдынча түзүү укугу ыйгарылууда. Аталган мыйзам долбоорунун максаты жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын потенциалын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында 5 жогорку окуу жайына өзгөчө статус берген. Бюджеттик эмес каражаттарды колдонуу үчүн казыналык системадан тышкары мамлекеттин үлүшү менен коммерциялык банктарда банкта эсеп ачуу, билим берүү, консультативдик, илимий изилдөөчүлүк, басма иши, өндүрүштүк, коммерциялык, башка мыйзамда тыюу салынбаган ишмердүүлүктөн каражаттын түрүндө кирешени алуу жана жогорку окуу жайлардын ишмердүүлүгүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртуу. Аймактагы бардык окуу жайлар өнүгүп жатат, бирок Талас облусундагы университет аркада калган. Таласка бардым, Таластын керек бул спорт залы да жок экен. Ар бир мыкты университеттин мен батышта да чыгышта окуганмын. Эң сонун спорт комплекстер болот. Бала интеллектуалдык өнүгүү менен кошо физикалык жактан өнүгүш керек. Жөнөкөй бир спорт залы жок региондордо. Мен жакында ошого тийиштүү адамдарды чогултуп, бүгүн губернатор келатат. Ошо Талас университетинде жардам берүү, көтөрүү, жаңы деңгээлге чыгаруу боюнча бир айдын ичинде иш-чараларыбыз болот. Критерийлерге жооп берген башка окуу жайларга да өзгөчө статус берилет. Өзгөчө статуска мамлекеттик жогорку окуу жайлардын мамлекеттик мүлктүү ижарага берүүдөн түшкөн каражаттары республикалык бюджеттин кирешине чегирилбейт. Экинчи, муниципалдык менчикке тиешелүү мүлктүү ижарага берүүдө ижара акысы жергиликтүү бюджеттин эсебине киргизилет. Муну кандай түшүнсө болот? Искендер Исмаилович, буга чейин ижарага бере турган болсо 70% өзүнүн эсебинде калчу, 30%ын фуги алчу да. Азыр эми ошону 100% өздөрүнө калтыралы. Эмне үчүн? Анткени көрүп атасыз, университеттерде каржы маселеси жетишсиз болуп атпайбы? Жыйында чет өлкөдөн келген студенттерге өзгөчө шарт түзүп берүү сунушу айтылды. Индиядан, Пакистандан, Өзбекстандан келе турган студенттерге болгон мүмкүнчүлүктү ачып беришибиз керек. Билим туризми деген түшүнүктү киргизсек. Кыргызстанда билим алган чет өлкөлүк студенттер мамлекеттик тилди сыйлашы керек. Ошол студенттердин өз ара байланышы, анан билим алуусу орус тилинде болуп атат да. Орус тилинде болуп атат. Маселе орус тилинде эмес, тилде эмес. Орус тили биздин официальный тилибиз. Бирок биздин кыргыз тилибиз көмүскөдө калып кетип атат. Талкууда сапаттуу адистерди чыгаруу үчүн жогорку окуу жайлардын санын азайтуу сунушу айтылды. Эгерде биз сапатын жакшыртайлы десек, мен оюмча баягы университеттердин сандарын азайтпасак, эч качан сапаттуу студент чыгара албайбыз. Адатка айланган мектеп бала бакчадагы акча чогултууну токтотуу үчүн бюджеттен акча бөлүнүшү керекпи? Бала бакчада биздин балдарыбыз сиз жумушка жан келгенден баштап чогултууларды, акча чогултууларды жок кылабыз дегенсиз. Бирок сиз жок кыла албай атасыз. Жок болбойт ал. Бирок жок кылуунун бир эле жолу бар да. Аны сиз бизге кайрылышыңыз керек, биз бюджеттен акча бөлүп беришибиз керек. Жыйынтыгында мыйзам долбоору бир добуштан кабыл алынды. Төрага Нурланбек Шакиев Кемин районундагы айрым мектептердин абалынан кабар алды. Иш сапардын алкагында мамлекеттик жана жеке менчик окуу борборлорун кыдырып чыкты. Агартуучулар менен баарлашууда төрага жеке билим берүү уяларындагы тажрыйбаларды колдонууга чакырды. Ал илимге жана жаңы технологияларга басым жасаган мамлекеттер дүйнөнү башкарып жатканын мисал келтирип, келечек ээлерин шыктандырды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Чүй облусундагы иш сапары Токмок шаарындагы номер 23 кесиптик лицейдин абалы менен таанышуудан башталды. Аталган билим берүү жайы 1957 жылы түзүлүп, учурда жыгач уста, унаа оңдогуч, ширетүүчү, ашпозчу өңдүү адистер боюнча 290 окуучу билим алат. Жолу ушуда лицейдин жылытуу системасын жаңыртуу маселеси көтөрүлүп, 30 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөгөндүгү айкын болду.
Төрага аталган маселени өз көзөмөлүнө алаарын билдирип, жыл аягына чейин жылытуу системасын толук жаңыртуу тапшырмасын берди. Мамлекет бүгүнкү күндө билим берүү тармагына аябай чоң көңүл бөлүп атабыз. Себеби дегенде биздин өлкөбүздүн, элибиздин келечеги билим берүүдө. Бардык реформалардын, бардык аракеттердин өзөгү билим берүү болуп эсептелет. Андан ары төраганын иш сапары Чүй облусундагы Прогресс орто мектебинде уланды. 1960 жылы курулган бул мектептин эскилиги жеткен. Кезинде 120 балага ылайыкташкан бул билим ордосунда азыркы тапта 415 окуучу билим алат. Натыйжада окуу процесси 3 мөөнөттө жүргүзүлөт. Ансыз да авариялык абалда турган имаратты толугу менен жаңыртуу учур талабы. 412 окуучу окуйт экен. Bir 300 орындық қылсақ, 2 смен оқыса 600. Кем емес оқушы оқиды да. Бұл деген біз жоқ дегенде 5-10 жыл алдыға ойлап кылышыбыз керек да. Андан соң төрага Кемин районундагы Бообек айылында жайгашкан Актилек орто мектебине барды. Аталган мектептин имараты 1956 жылы ишке берилип, учурда 157 окуучу билим алат. Мугалимдердин айтымында мектепте окуу китептеринин жетишсиздиги, спорттук жана жыйындар өтчү залдардын жоктугу, эмеректердин эскилиги негизги көйгөй. Парламент жетекчиси мугалимдердин арызы муңун угуп, жогорку кеңештин атынан заманбап компьютерлерди белек кылды. Сиздердин ушул балдарды окутууда чоң жардам болсун. Ошондой эле төрага Нурланбек Шакиев Кемин районуна караштуу Жаңалыш айылында жайгашкан орто мектептин мугалимдери, айылдын аксакалдары менен жолугушту. Жолугушууда төрага акыркы жылдары билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, билимдүү коомду куруу мезгил талап экенин билдирди. Дүйнөдөгү бүгүнкү күндө аты чыккан өлкөлөрдүн бардыгы нефти, газы менен эмес, технология менен, билим менен дүйнөнүн султаны таң калдырды. Тескерисинче нефтиси, газы, жана башка байлыктар, жер байлыктары бар көптөгөн өлкөлөр орто зар бойдон калып атат. Технологияга, билимге, илимге көңүл бөлгөн мамлекеттер азыр дүйнөнүн башына бар. Биздин өлкөдөн сөзсүз ушул билимге шарт түзүп берсек, мен ойлойм, келечекте дүйнөгө таныта турган, багындыра турган адамдар көп. Боролдой айылында жайгашкан Коңурбаев атындагы орто мектеп авариялык абалда. Деген менен аталган айылда башка окуу имаратынын жоктугунан 408 окуучу аргасыздан урап калуу коркунучу бар мектептен билим алып жатышат. Андыктан төрага аталган маселени жеке көзөмөлүнө алаарын билдирип, коштоп барган жетекчилерге тиешелүү иштерди алып баруу тапшырмасын берди. Төрага Нурланбек Шакиев Кемин районундагы Шабдан айылында жайгашкан Билимкана Шабдан мектебинин ишмердүүлүгү менен дагы таанышты. Глобалдык деңгээлдеги атаандаштыкка жөндөмдүү, жаштардын жаңы муунун жаратуу максатын көздөгөн Билимкана фондунун алдында Кыргызстан боюнча 16 мектеп иш алып барат. Аларда 5500гө жакын окуучу билим алып, 1200дөн ашуун мугалим эмгектенет. Анын ичинде Билимкана Шабдан мектебинде 146 окуучу окуйт. Жеке менчикке таандык аталган билим берүү мекемеси англис тилин жана математиканы тереңдетип окууга ылайыкташкан жана мында окуган ар бир окуучу улуттук музыкалык аспапта дагы ойной алат. Ошондуктан бул мектепте жергиликтүү эле эмес, башка айыл аймактардан келип окугандар да арбын. Түзүлгөн шарт жагдайды жана окуу процессин көрүп чыккан төрага жеке менчик мектептердеги тажрыйбаны мамлекеттик билим берүү мекемелеринде да пайдалануу зарылдыгын айтты. Кесиптик бирликтер жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын иликтөө боюнча депутаттык комиссия профсоюз уюмуна тиешелүү мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен объекттерди кыдырып көрүп, элдин мүлкү шылуундар тарабынан таланып кетип жатканын ачыктоодо. Бул жолу депутаттык комиссия Ысык Көл районунда болду. Депутаттык комиссия улан балдардын ден соолугун чыңдоо комплексине баш бакканда эле жерлери четинен кетилип сатып жатканына күбө болушту. Оң жакты караңыздар, 6 гектар бул частный немеге сатылып кеткен. Камыш баскан жерди сатып жатабыз демиш болуп, эң эле керектүү жарактуу жерлерин арзыбаган акчага сатып жиберишкен.
Вы добросовестный покупатель деп эсептелесиңер. Силерге биз тийбейбиз. Мына onu саткандарды гана наказать этели деп жүрөбүз десек, анан дуңгандар экен дедик жакшылдар. Алар чыкты, мына жерде кыргыз аял чыкты, мына жерден эси чыкты, анан баары тең айтып берди. В зависимости бир сотуга от расположения участка $800 $1,5 мың долларга чейин алдык. Абдан туура айтышты, анда ошондой болчу. Средний эсептегенде $1000 менен эсептегенде 37 миллион сом жок. Улан эс алуу жай атайым айыппалдарды эс алдыруу ден соолугун калыбына келтирүүгө ылайыкташкан, бирок анын азыркы шарты өтө эле жаман. Тел тору пансионаты да профсоюздарга таандык. Тегиз чарбасыздык орун алган. 1992 курулган бул имарат толук кароосуз калган. Айтылгандарга караганда мурдагы директор 2,5 гектар жерди атасынын наамына чыгарып алган. Андан соң депутаттык комиссиянын мүчөлөрү облустун губернатору баштаган жергиликтүү жетекчилер менен бирге жыйын өткөрдү. Мен бүгүн Чолпон Ата шаарына келип, жалпы ысык көл боюнча 95 объект сатылып кеткен. Кесиптик бирликтер боюнча мыйзамда менчиктештиргенге болбойт деп так жазылган, бирок кандайдыр жолдорун таап, четинен кертип сатып, зыянга учураткан фактылар көп. Ысык көл обласы боюнча кыймылсыз мүлктөрдү сатуу, жерлери сатуу боюнча 119. Это доказуемые фактические данныйларда. Профсоюздардын карамагындагы лагерлер азайгандан азайып жок болууда. Профсоюзга тиешелүү лагерлерибиз бар болчу. Ошол эле мен азыр бизде катталганы калп айтпасам 7 деп турат бүгүнкү күндө. Бирок буга чейин союз убагынан бери калган калп айтпайм бир 20-нын тегерегинде болуш керек. Албетте, элдин мүлкүнүн таланып кеткенине тиешеси бар жергиликтүү органдардын катышы бар экенин да таанууга болбойт. Сатылып кетти же берилип кетти, ичинен мыйзамсыз жанагыларга бөлүнүптү. Ошол эле могу жерде кадастрга, гипрозёмго, картографияга чоң суроолор бар да. Эмне үчүн дегенде 2009 жылдан бери андан мурундагы мораторийлер турганда жерди сатуу боюнча башка кылыш боюнча. Булардын баардыгын ушул кадастр жанагы өзүм билемдикке салып туруп жанагы жерлерди оформить. Өздөрүнүн уставын өздөрүнө ылайыкташтырып жазып алып, өз билгендерин кылып келишкен. Жерлерди сатып атканда кол көтөрүп. Биз булар уставына таянып алат да, биз андан да жогору мыйзам, анан конституция бар деп чыккан комиссиябыз. Депутаттар, президент, улуттук коопсуздук кызматы биргеликте профсоюздарга жардам берип, бир жакшы мыйзам кабыл алып, şu профсоюздун ичиндеги патриот, күйүп жанып иштеген жетекчилерге жардам берип коелу деп атабыз. Ошону менен бирге жерлердин, имараттардын мыйзамсыз менчиктешип кетишине тиешеси бар мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына жоопкерсиздик боюнча иш козгоо керектиги да айтылды. Бардык иштер боюнча 15 күндө териштирип, жыйынтыгын билдирүү прокуратурага тапшырылды. Жыйындан кийин депутаттар Ала Тоо пансионатына барышты. Анын да 40 гектар жеринин жарымы сатылып кеткен, кылмыш ишин жаап салышкан. Көңүл жибите турган бир гана көгүлтүр ысык көл калыптыр. Кадимкисинде иштеп жаткан шарттары жакшы. Ал эми Чолпон Ата эс алуу үйүндө абал башка. Аз жерден алдырып кое жаздашкан. Айлалары кеткенде өрттөп жибергенге чейин барышкан. Эптеп кайра ордуна келтирип, быйыл эми ишке киргизсек деп жатышыптыр. Өрттөп анан кийин ушул банкрот калып барган учурлар болгон да. Туура айттымбы? Туура. Ушундай кыянат кылганды эми Алла Таала өзү кечирбейт эми. Не деген бул элди мына ушул жер жабылып жатыптыр дейт. Арчалар, суулар, башка мамлекеттер барсаң кумда жашайт. Мындай жерлери жок. Профсоюздарга тиешелүү мүлктү мыктап териштирип, ордордуна койбосо чындап эле болбой калыптыр. Депутаттык комиссия аталган маселени толук иликтеп бүткөндөн кийин палатага алып чыгат. Ала Мүдүн районуна караштуу Байтик айыл өкмөтүнүн тургундары депутаттарга кайрылуу жасашкан. Алардын өтүнүчүн четке какпастан тармактык комитеттин эл өкүлдөрү чогулуп, шайлоочулардын көйгөйүн жеринде угушту. Жергиликтүүлөрдүн ырастоосунда Боз Бөлтөк тоосунун айланасындагы 8 даана өндүрүштүк ишкана иштейт. Бүгүнкү күндө дагы кошумча 20 лицензия берилгендиги тынчсыздануу жаратууда. Элдин кооптунусу алардын ден соолугуна зыяны тийип, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жок болушуна, жайыттардын кыскарышына алып келиши ыктымал. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети Чүй облусунун аймагында көчмө жыйын өткөрдү. Мында тармактык комитет Боз Бөлтөк тоосунун аймагында кум шагылы аралашмасын иштетүү менен алектенген ишканалардын ишмердүүлүгү менен жеринде таанышты. Бизге мамлекетке ушерп келтирип атат. Баарын түшүрүп көрдүк, налог төлөбөйт 0.
ешқандай соцпакет жоқ, 0. Ошон үчүн муну давайте эме деле жабылсын, бул жабылбаса болбойт бул жерчи. Элге дагы пайдасы жок, өкмөткө пайдасы жок. Кайтып уруксат кагаздарын бергендердин бардыгын жокко чыгарат. Жергиликтүү тургундар Боз Бөлтөк тоосунун айланасындагы өндүрүштүк ишканада мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып чыгышты. 180 булак бар болчу. Ошол булактардын баарын чогултуп, скважина казып туруп, ошондон Бишкек шаары суу ичип аткан. Уже сколько лет? Эми Бишкекте суу тартыш азыр, тартыш. А эгерде мына тоо казыла берсе, есть какая-нибудь гарантия, что Эми азыр Турциядай болуп ал жака чейин жетпей эле бул жарлуу болуп калды. Ошондо үчүн муну категорически, однозначно токтотуш керек. Депутаттар жыйынтыгында мыйзам бузуулар болуп жаткан ишкананын жумушун убактылуу токтотуп, мыйзам чегинде кароону белгилешти. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган маселелерге көңүл буруп, парламенттик дипломатияны колдонуу менен инвестиция тартуу сунушун көтөрдү. Эл өкүлү акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарганын айтып, мурда алардын аянты 8000 чарчы километрге жакын болсо, азыркы учурда 6000 чарчы километрден дагы аз экенин жүйө келтирди. Акыркы 30-40 жылдын ичинде эле 164 мөңгү эрип кеткенин эске салуу менен мөңгүлөрдү сактап калууга чара көрбөсөк, келечекте суу жок болуп кетиши мүмкүн деген ой пикирин ортого салды. Сууларыбыз бар, мисалы 600 километр куб бул мөңгүлөрүбүз, 13 миллиард куб бул жердин алдындагы сууларыбыз бар, 50 миллиард кубка жакын агып аткан сууларыбыз бар, 1745 миллиард куб биздин көлдөрдөгү сууларыбыз бар. Бирок ошонун 12-17 гана процентин колдонот экенбиз. Суу жетпеген жерлер канча? Муну кантип чечебиз эгер дандай жерлерге барып каражат таап келбесек, дипломатия жүргүзүп келбесек? Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети Кыргыз индустрия ачык акционердик коому Кара-Балта спирт заводу мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү менен жеринде таанышты. Аталган ишканалардын кандай жетишкендик жана көйгөйлөрү бар, кененирээк кийинки репортажда. Көчмө жыйындын алкагында эл өкүлдөрү Кыргыз керамзит, Кыргыз бакча, Кыргыз темирмик, Кыргыз топчу ишканаларынын ишин көрүштү. Ушул цехтин ичинде жалаң металлдан жасала турган буюмдар ишленет. Күнүнө 6 тоннадан 7 тоннага чейин мылтык чыгып атат. Жооптуу адистердин маалыматында Кыргыз индустриясы 19 долбоорду ишке ашырып, анын 9-у толугу менен иштеп, коомго өз продукциясын чыгарууда. Ишкананын жалпы уставтык капиталы 1 миллиард сом. Бизде Кудай бурса жоопкерлерибизге, биздин милиционерлерге ушул кевлар, керамический плита, Уландай ар түрдүү чыгыш керек. Плиталар эмеден заводдор. Ошондой эле токтоп турган ишканаларды кайра ишке киргизүү, жандандыруу аракети көрүлүүдө. Это же экологически чисто, тем более. Депутаттар долбоорлорду ишке ашырууга бөлүнгөн каржылык каражат, штаттык түзүм, мекемени тейлөө жаатындагы маселелерге өзгөчө көңүл бурууга чакырышты. Элдин арасында ар кандай сөздөр жүрүп калды, что максатсыз иштелип калды ушул акчалар, ушуну көзөмөл болбой калды деген сөздөр чыккан негизинде биз атайын ушундай көчмө жыйын өткөзүп, чыгып келип, мына биз өзүңөргө белгилүү таанышып олтурабыз. Азыркы шартта Кыргыз индустрия туура иштеп жатканы, бирок пландоо саясатында эске алуу керектиги белгиленди. Мындан сырткары финансылык отчетту так жүргүзүү зарылдыгы бар. Ошондой эле тармактык комитет Кара-Балта спирт заводуна дагы барышты. Кара-Балта спирт заводу этил спиртин өндүрүү боюнча толук жабдылган мекеме. Негизги багыты спирт өндүрүү. Бүгүнкү күндө ишкана буудай, кант камтыган сырьёну да кайра иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мы используем барду, которая отходы производства. Через теплообменник пропускаем свою умягченную воду. Депутат Дастан Бекешев алкоголдук ичимдиктердин баасын арзандатууга чакырды. Вот как быть со снижением цены? Я вот слышал, у вас административные расходы были заложены, но это понятно, но насколько они большие? Сколько вообще капиталовложений тоже требуется сюда? Вы же это тоже закладываете, наверное, в цену? Аталган мекеменин кызматкерлери алдыда ишкананын өкүлдөрү алкоголдук ичимдиктерди Россияга экспорттоо каралып жатканын билдиришти.
Кара Балта спирт заводун өндүрүш процесси 7 жыл токтоп, 2022 жылдын сентябрь айында кайра жанданган. Депутаттар өндүрүштүк техникалык мүмкүнчүлүктөр менен таанышып, анын ичинен дан сактоочу кампалардын, компрессордук насостук ачыткы ачытуучу жайлардын, лабораториялардын абалын дагы көрүп чыгышты. Көрсөтүү жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бизге катталууну унутпаңыздар. Саламатта.